Күн сайын ажылык менен умранын сообуна жетүүнүн сыры. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Алхамдулиллах Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ve ala Sayyidina Muhammad. Hoş geldinizler. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Allah bizdin мүмкүнчүлүктөрүбүздүн чектелүү экенин жакшы билгендиктен айрым учурларда мүмкүн эмес көрүнгөн иштерди ишке ашырууга жардам берет. Анын жардамы менен биз күчүбүз жетпеген атүгүл акылга сыйбаган иштерди да аткара алабыз. Анткени Аллах үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Аллаху акбар. Аллахым чексиз кудурет ээси. İslam'dın 5 negizinin biri bolğan acılık, insandın içki dünyasın tüp tamırından özgörtkön, özgöçö manige ulu ibadat. Dinibizde belgilengendey kabul bolğan acılıktın bir gana sıylığı barra al beyиш. Bul ıyık saparının kadır barkın, anın жашоодогу жана акыреттеги ордун чын ыклас менен аткарган адам гана терең сезе алат. Аллаху акбар. Ажылык бул тек гана саякат эмес. Бул жан дүйнөнү кирлерден арылткан, ката күнөөлөрдү жууп жашоону жаңы барактан баштоого берилген иллахи мүмкүнчүлүк. Улуу сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажылыктын керемети тууралуу мындай деп сүйүнчүлөгөн. Аллаху акбар. Кимде-ким Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыплас сөздөрдөн жана күнөө иштерден алыс болуп ажылык кылса, ал энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөсүз кайтып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажылыктын керемети тууралуу мындай деп сүйүнчүлөгөн. Кимде-ким Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыплас сөздөрдөн жана күнөө иштерден алыс болуп ажылык кылса, ал энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөсүз кайтып келет. Аллаху акбар. Караңызчы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажылыкты чын дилден аткарган адамдын таптаса күнөөсүз болуп кайтарын сүйүнчүлөп жатат. Мындан өткөн улуу сыйлык барбы? Ал гана эмес, кабыл болгон ажылыктын сыйлыгы бир гана бейиш экенин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу убада кылган. Ушундай кубанычтуу кабарды уккан мусулман адам кантип ажылыкка баргысы келбесин? Чындыгында ар бир ыймандуу адам ажылыкка барууну эңсейт. Бул мусулмандын эң улуу тилектеринин бири. Жан дили менен күткөн ыйык үмүтү, бирок жашоодо баарына бирдей шарт түзүлө бербейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, каалоо менен мүмкүнчүлүк дайыма эле дал келе бербеши мүмкүн. Ошентсе да ажылыкка болгон ошол аруу тилек чын ыкластуу ниет момундардын жүрөгүндө өчпөй жашайт. Канчалаган адамдар ажылык ибадатын аткарууну көксөп, бирок турмуштук шарттардын жоктугунан же каражаттын тартыштыгынан улам ал максатына жете албай келишет. Кээ бирөөлөр жылдап аракет кылып, адал эмгеги менен каражат топтосо да, кандайдыр бир себептер менен ал аруу тилеги ишке ашпай калат. Бирок башкалардын зыяратын укканда же Каабанын сүрөтүн көргөндө алардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн аттиң мен да ошол ыйык жерлерде болсом гана, мен да Раббимдин ыйык үйүн айланып табап кылсам гана деген терең кусалык жана тилек сыртка чыгат. Адам баласынын мүмкүнчүлүгү чектелүү экени баарыбызга маалым. Жашоодо дайыма эле биз каалагандай боло бербейт. Кээ бирлердин шарты жетиштүү болсо да ажылыктын кадырын билбейт. Ага ниет да кылбайт. Ал эми башкалары баардык күчүн жумшап, жан өрөп аракет кылса да, ал ыйык сапарга аттанууга эч кандай жол таба албай келет. Бирок Алла Таала чексиз мээримдүү. Ал чын
дилден ажылыкты эңсеген, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген пенделерине өзгөчө бир эшикти ачып койгон. Муну шарттуу түрдө кыялдагыдай мүмкүнчүлүк деп атасак болот. Элестетип көрүңүзчү, мүмкүнчүлүгү бар адам жылына бир жолу гана ажылыкка бара алса, жараткан Аллах шарты жоктор үчүн күн сайын ажылык менен умранын сообуна тең келе турган нурлуу жолдорду көрсөтүп койгон. Аллаху акбар. Чындыгында ким күн сайын ажылыкка бара алат? Атүгүлү каражаты ашып ташып турса да, ден соолук, убакыт жана башка шарттар тоскоол болушу мүмкүн. Анын үстүнө шариятта ажылык жылына бир гана жолу аткарылат. Бирок мээримдүү Аллах өзүнүн ыраазычылыгын издеген ыкластуу пенделерине өзгөчө соопторго жеткирүүчү кереметтүү жолду ачып койгон. Бул мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн үмүт нуру, ал эми такыбалар үчүн табылгыс чоң олжо. Аллаху акбар. Анас ибн Маликтен, Аллах андан ыраазы болсун, радиаллаху анху, риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн сайын ажылык менен умранын сообуна жеткирүүчү улуу мүмкүнчүлүк тууралуу мындай деп айткан. Ким багымдат намазын жаамат менен окуса, андан соң күн толук чыкканга чейин Аллахты зикир кылып олтурса, анан 2 рекет духа намазын окуса, ал адам толук түрдө аткарылган ажылык менен умранын сообуна ээ болот. Аллаху акбар. Бул хадис Алла Тааланын ырайымы жана жоомарттыгы канчалык кең экенине айкын далил. Эгер адам ажылыкка барууну чын дилден каалап, бирок ден соолугу же каражаты жол бербесе, мээримдүү Аллах ага өз үйүнө жакын жердеги мечитте эле ибадат кылуу аркылуу ажылык менен умранын сообуна жетүү мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Бул Аллах үчүн эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Анткени ал пендесинин сырткы мүмкүнчүлүгүнө эмес, жүрөгүндөгү аруу ниетине, ыкыласына жана кылган аракетине жараша сыйлыгын берет. Бул улуу чындыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече ирет баса белгилеген. Мисалы, Утба ибн Абд радиаллаху анху риваят кылган хадисте мындай деп айтылат. Ким багымдат намазын жаамат менен окуса, андан соң Аллах үчүн духа намазын окуганга чейин мечитте отурса, анда ал толук аткарылган ажылык менен умранын сообундай соопко ээ болот. Аллаху акбар. Алхамдулиллах. Ошондой эле Абу Умама радиаллаху анху риваят кылган дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип сүйүнчүлөгөн. Ким багымдат намазын жаамат менен окуса, андан соң күн чыкканга чейин Аллахты зикир кылып отурса, анан туруп 2 рекет намаз окуса, ал ажылык жана умранын сообу менен кайтат. Алхамдулиллах, Аллаху акбар, субханаллах. Жараткандын чексиз мээримдүүлүгүн караңызчы. Ал бизге күн сайын ажылык менен умранын сообуна жетүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзүп койгон. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мечиттерибизде бул сүннөт чанда гана аткарылып калды. Мунун негизги себеби түнү бою телефонго алаксып, маанисиз сүйлөшүүлөргө убактыбызды коротуп жатканыбызда. Натыйжада таңкы берекелүү ибадатка жана мечиттерге, зикирге күч таппай, ушундай улуу мүмкүнчүлүктү өз ыктыярыбыз менен колдон чыгарып жатабыз. Мына ушул себептен бул мүмкүнчүлүктү баалап, Аллахтын ырайымына жетүүгө аракет кылалы. Ал үчүн биринчи кезекте күн тартибибизди намазга ылайык түзүп, куптандан кийин эртерээк жатып багымдатка сергек турабыз. Эртерээк жатсак багымдатка сергек турабыз.
Таңдын берекелүү убагында чоң соопторго жетишесиз. Аллаху акбар. Аллахым барыбызга берекесин берсин. Эгерде мындай тартипте дароо өтүп кетүү же күн сайын аткаруу башында оор сезилсе, мындай тартипке дароо өтүп кетүү же күн сайын аткаруу башында оор сезилсе, аны ирети менен кичинекей кадамдардан баштаңыз. Ал амалды күн сайын аткара албасаңыз, эч болбосо жумасына бир жолу аткарууну адат кылыңыз. Эң башкысы токтотуп койбоңуз. Эгер күчүңүз жетип күн сайын аткарууга бел байласаңыз, бул сизди чексиз соопторго бөлөп, акыреттеги даражаңызды көтөрөт. Аллаху акбар. Унутпаңыз, Аллахтын алдында эң сүйүктүү амал аз болсо да үзгүлтүксүз аткарылып турганы. Ойлонуп көрүңүзчү, эгер жумасына бир эле жолу бул амалды аткарсаңыз, бир жылдын ичинде эле 51-52 жолу аткарылган ажылык менен умранын сообуна ээ болосуз. Ээ болобуз. Аллаху акбар. Ал эми бул сүннөттү өмүр бою таштабай аткарсак, иншаллах, акыретте миңдеген ажылыктын сообу менен жараткандын алдына барабыз. Бул кандай гана зор сыйлык. Эсиңизде болсун, акыреттеги эң улуу даражалар көбүнчө биз маани бербеген же көз жасымда калтырган күнүмдүк майда амалдарыбыздын ичинде каталган. Балким жогорудагы айтылган улуу сүйүнчүлөрдөн кийин көпчүлүк угармандар, окурмандардын көкүрөгүндө багымдат намазынан кийин күн чыкканга чейинки убакытта мечитте же жай намаз үстүндө отуруш керек болсо, анда кайсы ибадаттар менен алек болуу керек? Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул берекелүү убакытты кантип өткөргөн деген сыяктуу суроолор жаралышы мүмкүн. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул убакытты өзгөчө баалап, аны убакыттын уюткусуна айланткан. Ал адатта багымдат намазын жаамат менен окуп бүткөндөн кийин күн толук көтөрүлгөнгө чейин мечитте калып, жаратканды улуктоо жана зикир кылуу менен алек болчу. Улуу сахаба Жабир ибн Самура, Аллах андан ыраазы болсун, бул тууралуу мындай деп эскерет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазын окуп бүткөндөн кийин күн толук чыкканга чейин намаз окуган жеринде олтурчу. Ал эми башка риваятта күн чыкканга чейин Аллахты зикир кылып отурар эле деп айтылат. Бул амалдын маанилүүлүгүн Ал-Кади аят мындайча түшүндүргөн. Бул алгачкы улуу муун жана илим ээлери бекем карманган сүннөт. Алар күн чыкканга чейин ошол убакытта зикир жана дуба кылуу менен гана өткөрүшчү. Алар күн чыкканга чейинки ошол убакытты зикир жана дуба кылуу менен гана өткөрүшчү. Багымдат намазынан күн чыкканга чейинки убакытты берекелүү деп аталышы бекеринен эмес. Бул убакыт болжол менен 1-2 саатка созулса да, аны туура пайдаланган адам руханий жактан гана эмес, физикалык жактан да өзгөчө күч кубат алат. Натыйжада ал адам күнү бою сергек, кайраттуу болуп, аткарган ар бир ишинде жараткандын ийгилигин жана берекесин сезет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул берекелүү убакытты эч качан текке кетирген эмес. Ал багымдаттын парсын узагыраак окуп, андан соң күн чыкканга чейин ар кандай ибадаттар менен алек болчу. Кээде сахабаларынан насаат айтып, алардын суроолоруна жооп берген. Ал эми күн толук көтөрүлгөндөн кийин гана ордунан туруп 2 рекат нафил намаз окуйт эле. Мына ушундай тартип пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам таңдагы адаты болгон. Ал ар бир ишти жогорку деңгээлдеги уюшкандык менен аткарып, бизге да бул адаттарды өз жашообузга киргизүүнү үлгү катары калтырып кеткен. Караңызчы, кандай гана сонун мүмкүнчүлүк. Бул берекелүү убакыттын жакшылыктарынан куру калбаңыз. Салам берип,
намаз бүтөөр замат мечиттен чыгып кетүүгө шашылбаңыз. Алгачкы намаздан кийинки милдеттүү зикирлерди айтып, андан соң эртең мененки зикирлердин маанисине ой жүгүртүү менен айтып чыгыңыз. Алхамдулиллах. Я архамар рахимин. О Аллахым, сага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Сен баардык айып кемчиликтерден аруусуң жана өзүң гана сыйынууга татыктуусуң. Бизге күн сайын ажылык менен умранын сообуна жетүүгө, өмүрүбүздө ажылык парыздарды аткарууга мүмкүнчүлүк бер. Ошондой эле 5 убакыт намазга бекем болгон сүйүктүү пенделериң катарына кош. Амин. Архамар рахимин. Ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, өз дарбөңдү кабыл кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Амин. Ва али сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима хуахлуху. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, амин деп алакан жаган ар бирисин ар максат тилегибизге жеткизсин. Аллахым өзү ыраазы кылсын. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима хуахлуху. Катталып бөлүшүп соопторго ээ болуңуз. Бир аят бир хадис болсо да жеткисели. Аллахым күч кубат берсин. Аллаху акбар. Амин. Я архамар рахимин.